Камчай кылышачты. Кенже Сатымович, мен бияқта қарап қойсаңыз. Кенже Сатымович, жаңағы иллюстрация бойынша. Иллюстрация бұл естественный образом болуш керек та қоғамдачы. Аны иллюстрация деп кимдир бирөөгө, эгерде сиздин айтып атасыз араңарда кимдир бирөөлөр бар деп атасыз. Иллюстрация кыла турган. Анда ачык айтыңыз. Фамилиясын айтыңыз. Прям эгерде ушул кандидаттардын арасында иллюстрация кыла турган, же коррупцияга шектелген адамдар болсо ачык айтыңыз. Биз аларды естественным образом, юридическим образом иллюстрация кылып коебуз. Макулбу? Ачыңыз айтыңыз. Рахмат сизге. Баткендеги Төрткүл суу сактагычына куйган каналдын баш жагы Тажикстанга өттү. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында премьер-министрлик орунга талапкер Улукбек Марипов билдирди. Анын айтымында каналдын башы Тажикстанга берилди. Тилекке каршы каналдын башы Тажикстанга өтүп кетиптир. Бул жерде бир нече стратегиялык суроолор бар. Жол боюнча дагы маселени чечиш керек. Анклавдар боюнча суроолор бар, деди ал. 5600 сом менен бир ай жашаса болот, дейт Улукбек Марипов. Депутат Дастан Бекешев Улукбек Мариповтан Кыргызстанда 5600 сомго бир ай жашаса болобу деп суроо узаткан. Күтүүсүз суроого Марипов бул суммадагы каражатка жашоого болоорун, бирок бир аз кыйынчылыкта экенин айтып, чынын айтсам, мен сиздин суроону түшүнүп жатам. Сиз керектөө куржуну жана жашоо наркы жөнүндө айтып жатасызбы деп жообунун аягын суроого айланткан. Эл өкүлү эмне үчүн өкмөттүн токтомунда мынча аз сумма менен жашай аласыңар деп каралганын кайра сураганда Улукбек Марипов бул үмүтсүздүк, маселени карайбыз деп суроого так жооп бере албай койгон. Мариповдун айтуусундагы бир айлык 5600 сом менен ушундай кымбатчылыкта бир айга жеткирип батирине төлөп жашаса болот экен да. Маалымат булагы аргумент кейч. Бишкектин 1-май райондук сотунун имаратынын алдында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдоо митинги өтүп жатат. 30дай адам биз Алмазбек Атамбаев үчүн өлкөнүн артка кетишине Сооронбай Жээнбеков күнөөлүү жана башка жазуулары бар плакаттарды көтөрүп турушат. Митингчилер мурдагы мамлекет башчыны үй камагына чыгарууну талап кылышууда. Белгилей кетсек, Баш калаанын 1-май райондук сотунда мыйзамдагы ууру атыккан Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулгандыгы боюнча сот иши уланууда. Тарыхчы, жазуучу жана журналист Арслан Койчиев президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Арслан Койчиев көп жыл бою BBC Кыргыз кызматында баяндамачы болуп иштеген. Мисс Милдрик айта бар менин кебимди романдарынын автору. Булак Спутник Эйч. Шаолин брат эмнеси менен жакпады, дейт Атабеков. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эмирбек Атабеков өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу азыркы бийликти сындады. Ал Шаолин брат эмнеси менен жакпады деп билдирүү калтырып, Тилек Токтогазиевди белгилеп, андай бобойт да деген постун жарыялады. Бул ырчынын оюна түрдүү пикирлер жаралып, түндүк-түштүк маселесин көтөрүп, оштуктарды кемсинтип жатасың, белгилүү аты чыккан адам ушундай жазса жарашпайт экен, эсиңе келертерек деген билдирүү калтырышууда. Эске салсак, октябрь айындагы ызы-чуу митингде Жээнбеков досун саткан элин да сатат деген сөзү үчүн кечирим сураган эле. Ырчы учурда Америкада үй бүлөсү менен көчүп кеткен. Булак Мед 24 кейчи. Бишкекте жогорку кеңештин алдында Улукбек Мариповдун премьер-министрликке дайындалышына каршы митинг болуп жатат. Бул тууралуу Спутник кабарчысы жеринен билдирди. Эл үйгө чукул киши башкы прокурордун орун басары Нуркамал Набиевдин да кызматтан кетүүсүн талап кылганы маалым болду. Митингчилер өз катамын бийликте коррупцияга аралашкан адамдар болбошу керек деп түшүндүрүшүүдө. Эскерте кетсек, ушул тапта жогорку кеңеш өкмөттүн структурасы менен курамын карап жатат. Жаңы сунушталган курамда өкмөт мүчөлөрүнүн саны кыскарып, айрым министрликтер, ведомстволор жана комитеттер бириктирилмекчи. Улукбек Марипов мурунку өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы болуп иштеген. Мындан тышкары экс-президент Курманбек Бакиевдин администрациясында да эмгектенгени маалым. Марипов тууралуу мындан башка да кызыктуу фактылар бар. Маалымат булагы Спутник Эйч. Каракулжада милиционерлерди атып качып кеткен адам кармалды.
Бүгүн 3 февраль күнү Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жана Кара Кулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 13 январда Кара Кулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине курал менен капысынан кол салган адам кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда ал милиция кызматкерлерин атып качып кеткенден бери кармалгала элек болчу. Кылмышка шектүү жаран Кара Кулжа районунун 1-май айылынын 46 жаштагы тургуну тергөө кызматына алынып келинди. Алгачкы иликтөөлөрдүн жүрүшүндө ал кылмышты жасагандыгы тууралуу көрсөтмө берип, көп жыл мурда милиция кызматкерлери менен жеке пикир келишпестиги болгон учурда эстеп, өзү мыйзамсыз алып жүргөн ок атуучу куралын алып келип, караңгыда кызматкерлерди атып жибергендигин билдирди. Түнү менен үйүнө кайтып келип, кийип жүргөн кийимин жана мылтыктын кундагын үйүндөгү мешке жагып жиберген дагы, жана мылтыктын найын стволун үйүнүн короосуна кире беришинде орнотулган дарбазанын түтүгүнө салып бекитип койгон. Кара Кулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан буюм далилди алуу максатында дарбазанын түтүктөрү текшерилип, андагы жашырылган мылтыктын стволу табылды. Ал далил буюм катары экспертиза кызматына өткөрүлүп берилди. Учурда Кара Кулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан сотко чейинки өндүрүш иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак турмуш кеч. Чүй облусунда жашы жете элек кызды алып качып бара жаткан жигит кармалды. Бул тууралуу облустук жол кайгуу кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя бүгүн саат эртең мененки 9 чамасында Бишкек-Манас жолундагы стационардык постто болгон. Инспекторлор 20 жаштагы айдоочу айдап бара жаткан Honda Step вагон унаасын токтотушкан. Унаанын ичинде Токмоктогу лицейден алып качып бара жаткан 17 жаштагы кыз болгон жана ал Манас аэропортунун жанындагы айылга жеткирилген. Унаанын айдоочусу кармалып, Сокулук районунун ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак элдик медиа. Кыргызстанда кумшекердин жана өсүмдүк майынын запасы бир нече айга гана жетет. Бул тууралуу Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министринин милдетин аткаруучу Тилек Токтогазиев 100 күн ичинде жасаган иштери тууралуу журналисттерге берген отчетунда айтты. Маалымат жыйында Токтогазиев азык-түлүк коопсуздугу боюнча кеңешме өткөнүн билдирип, маалыматтарды журналисттерге окуп берди. Анын айтымында кант кайыңды заводунда кумшекердин 26 тонна запасы калган. Бул 3 айга гана жетиши мүмкүн. 18 000 тонна кампаларда жатат. Болжол менен 8 000 тоннасы дыйкандарга таандык. Бул 3 айга гана жетиши мүмкүн. Мындай абалдын келип чыгышына Өзбекстан менен Тажикстанга болгон аткезчилик себепкер. Биз аткезчилик менен күрөшүү тууралуу тынымсыз билдирип турдук. Анткени улуттук коопсуздук маселеси коркунучта турат. Бирок бизди угушкан жок, деди Токтогазиев. Токтогазиев ошондой эле өсүмдүк майынын запасы 5 айга гана жетерин кошумчалады. Мен атайын комиссия түзүп, кампаларга барып, кагазда жазылгандардын бардыгын жеринде текшерип чыгууну өтүндүм. Башка ведомстволор менен улуттук статистикалык комитеттин маалыматтары биздикине дал келген жок. Биз маалыматты альтернативдик жол менен алдык. Кагаз түрүндөгү жазуулар жарандарга азык болуп бербейт, деди ал. Токтогазиев болочок министрди кампалардагы азык-түлүктү тыкыр көзөмөлдөөгө үндөдү. Белгилей кетсек, Улукбек Марипов тарабынан түзүлгөн жаңы өкмөттүн курамында министрликтин структурасы өзгөртүлүп, ага Тилек Токтогазиев кирген эмес. Булак Спутник Кеч. Бишкекте өз кызын зордуктаган ата кармалды. Аламүдүн районунда өз кызын зордуктады деп шектелген адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ 2 февралда ички иштер органдарына Пригородная айылынын 2002 жылы туулган тургуну аны зордуктаган атасына чара көрүү жөнүндө арыз менен кайрылган. Бул факт милиция кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 161-беренесинде зордуктоо боюнча каралган кылмыштардын негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Сотко чейинки процесстин жүрүшүндө милиция кызматкерлери арыз ээсин суракка алышкан. Ал 1 февраль күнү саат 17 чамасында атасы аны эркине каршы зордуктаганын, андан кийин апасы келгенден кийин алар милицияга кайрылгандыгын айткан. Арыз ээси кошумчалагандай, биринчи жолу анын атасы 2019 жылы 17 жашында зордуктаган. Андан соң бул кылмышка шектүү катары 1984 жылы туулган жаран кармалган. Мындан тышкары милиция кызматкерлери Россиядан үй бүлө январь айынын ортосуна келишкенин жана көрсөтүлгөн даректе жашагандыгын аныкташкан. Учурда кармалган адам Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бардык керектүү экспертизалар дайындалды, сотко чейинки иштер уланууда. Булак элдик медиа.
Кадамжай шаарында орун алган Кадамжай райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын имаратынын алдында суукта кезек күткөн адамдардын саны өсүүдө. Бул тууралуу жергиликтүү тургун Исламбек Толубаев билдирди. Анын айтымында алардын көпчүлүгү жаш балалуу энелер. Бул келиндер балдарына жөлөк пул алууга, документ тапшыруу үчүн бир күн кечке кезек күтөт. Эгер ал күнү кезеги жетпей калса, экинчи күнү дагы келет. Жергиликтүүлөр документ иштери райондогу ар бир айыл өкмөттөрдөн бүтө турган болсо, элге ыңгайлуу шарт болмок деп эсептейт. Имараттын алдына барсаң, кезек күткөндөрдүн саны 100гө жакын. Документ иштерин бүтүрүүгө кээде 2 күн убакыт кетип калат. Ал жерде кезек күтүп отурганга да орун жок. Таштандылар тазаланбайт, деди Исламбек Толубаев.